Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Азыр кыргыз тили сабагын өтөбүз. Урматтуу окуучуларым, жакынкы убакта мектебибизге кайтып, шаңдуу сабагыбызды баштайбыз деп тилек кылалы. Бул сүрөттөрдү көрүп маанайыңар көтөрүлдүбү? Анда алтын эрежени эске салалы. Тазалык эрежелерин сактайбыз. Ыңгайлуу, тынч орунга жайгашабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Сабакка активдүү катышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы арстан менен коён. Кыргыз эл жомогу. Сабактын максаты жомоктун келип чыгышы жөнүндө кыскача маалымат алуу. Арстан менен коён жомогу менен таанышып, жомоктун мазмунун түшүнүү. Шар, көркөм, туура окууга калыптандыруу. Жомок аркылуу ой чабытын, сөз байлыгын өстүрүү жана эр жүрөктүүлүккө тайманбастыкка тарбиялоо. Сабактагы негизги иш-аракеттер. Жомокту шар, туура, көркөм окууга машыгуу, мазмунун түшүнүп талдоо. Берилген суроолорго, тапшырмаларга туура, так жооп берүү, жазуу иштерин аткаруу. Каармандарды мүнөздөп, сапаттарын айырмалап, баалап билүү. Тыбыштык талдоо, сөздүк ишин жүргүзүү, кластер, цинквейн түзүү. Алгач өтүлгөн теманы кайталап алалы. Жеңиш күнү. Эмне үчүн бул майрам бизге кымбат? Кана балдар, ушул суроого жооп береличи? Азаматсыңар балдар. Биздин аталарыбыз каны жанын аябай күрөшкөн. Ошондуктан бул майрам биз үчүн абдан кымбат. Балдар, азыр жомок жөнүндө маалымат алалы. Жомок бул ооз-эки чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчө ойдон чыгарылган фантазиялуу чыгарма. Ата-бабаларыбыз байыртан жапайы түрдүү жан-жаныбарларга аңчылык кылып, алардын жашоо турмушун билишкен. Ар бирине мүнөздөмө берип, өзүнө жараша аларды адамдарга окшоштурушкан. Мисалы, түлкүнүн куулугун байкап, аны куу, митайым адамдарга, карышкырдын жырткычтыгын байкап, залим, жегич байларга, арыстандын күчтүүлүгүн баалап, аны каардуу падышаларга окшоштурушкан. Ошолордон улам өзлөрүнүн балдарына жомок чыгарып айтып беришкен. Анда эмесе балдар, арыстан менен коён кандай жаныбарлар? Кластер түзөлүчү? Сыңар балдар, силер да ушундай аткардыңар деп ойлойм. Азыр балдар арыстан менен коён жомогун угалы. Арстан менен коён. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийининен алыс чыкчу эмес. Бир күнү корку үйүндө жата берип, кантип күн көрөм? Атасынын көрө, баатыр болоюн, деп ойлоду да. Ошол замат ийинден чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйдөп, так алдында турган арстанды көрүп койду да, жыгаштай катып калды. Арстан коёндун жанына келип, бакыраң көзүм, колго түштүң, эми сени жейин, деп тиштерин кычыратты. Коён эсин жыйып, кантип кутулуштун аргасын издеди. Акыры арстанга, жесең мейлиң, бирок айта турган сырым бар, деди. Анда тезирээк айт. Сен өтө күчтүүсүң, мунуңа толук ишенем. Бирок тетигинде, кудукта сенден да чоң арстан бар. Ал бая күнү сени жейим деп ачууланып жатканын уккам. Оболу ошого бир беттешип көр. Күчүңдү көзүм көрүп калсын. Анан
Meni анан жебейсиңби? Эч кайда качпайм, сырттаным. Арстан чындап ачууланып, "Кана, кайсы жерде? Herчитип баргын", деп буйрук кылды. Коюн арстанды терең кудукка ээрчитип барып, "Ушул кудукта өзүң карап көр", деди. Арстан кудукту карап өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да, "Мен ушундан кантип кем кылайын? Күч сынашат, Кана, кармашып көрөлү", деп кудукка куюндап кирди. Сууга барып шалп эткенде гана өлөрүн билди. Ошентип коюн амал менен арстанды өлтүрүп, анык макуу тура деп секирип жолго түштү. Жомок жактыбы, балдар? Түшүндүңөрбү? Анда төмөндөгү суроолорго жооп берели. Арстан менен коён жомогундагы каармандар кайсылар? Коён эмне жөнүндө ойлонду? Коён эмнеден коркту? Коён арстанды кайда алып барды? Арстан эмне болду? Коёндун амалы ишке аштыбы? Кана жооп беребиз, балдар. Азаматсыңар, балдар. Туура жооп бердиңер деп ойлойм. Кийинки тапшырма. Мурда иштеп жүргөндөй тыбыштык талдоо жүргүзөбүз. Арстан, коён, кудук деген сөздөрдө канча тыбыш, канча тамга бар? Андан кийин арстан, коён деген сөздөрдөгү тамгаларды тыбыштардын бөлүнүшүнө карай түстөргө боёйбуз. Азаматсыңар, балдар. Текстте кездешкен жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Кудук жер алдындагы сууну чыгаруу үчүн атайын жасалган чуңкур. Ийин жаныбарлардын жашаган үйү. Макоо акылсыз дегенди билдирет. Азыр, балдар, сабагыбызды бышыктоо үчүн арстан деген сөзгө синквейн түзөбүз. Эмне? Арстан. Арстан кандай? Эки сөз жазабыз. Арстан эмне кылат? 3 сөз жазабыз. Арстан жөнүндө 4 сөздөн турган сүйлөм түзөбүз. Арстанга маанилеш сөздү табабыз. Азаматсыңар. Туура таптыңар деп ойлойм. Анда үй тапшырмасына көңүл бөлөбүз. Арстан менен коён жомогун шар, көркөм, туура окууга машыгып келебиз. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула.